Ак Суу районунун Ак Суу айыл аймагындагы Кадыркул Шеркулов орто мектебинин жанына жаңы корпустун курулушу жүрүүдө. Заманбап спорт залы, ашканасы, актовый залы долбоордо камтылган. Курулуш 2024 жылдын 2-апрелинде башталган. Учурда жумуштардын 50% бүткөрүлдү, алдыда негизги иш аракеттер аткарылат. Кадыркул Шеркулов атындагы орто мектептин корпусу бул 1974 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Андан кийин окуучулар көбөйгөндөн кийин ошол айылдын садикке курулган имаратын мектепке пайдаланууга берген 1985 жылы. Аралыгы алыс болгондуктан ошол мугалимдердин каттап иштөөсүнө дагы ошол ыңгайсыздыктар жаралып турду. Коргондөбө айылында да тургундардын көйгөйү болгон мектептин курулушу жүрүүдө. Жергиликтүүлөр балдардын билим алуусуна шарт түзүлүшүн көксөп келишкен эле. Жаңы мектептин курулушу 2025 жылдын сентябрь айында пайдаланууга берилери максатталып турат. Айыл аймактан негизинен 2 жалпы билим берүүчү мектебибиз бар. Бириси номер 2 Оспонбеков орто мектеби. Анын дагы буйрушса анын дагы тиешелүү жерлерге кайрылып, билим берүү министринин алдындагы ээрик программасына киргизкенбиз. Ал буйрушса 2026 жылы толук капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Айыл аймагында 7000 жакын калк жашайт. Балдар бакчасына муктаждык күч. Эски мектептин орду бошосо, мектепке чейинки билим берүү мекемесин уюштуруу максатталган. Мектептердин жетишсиздиги аябай көп жыл бою айылыбызга көйгөй жаратып келди эле да. Бирок мына акыркы жылдары азыр айылыбызга көп жылдан бери күткөн мектебибиздин жаңы имараты түшүп, ушу тургундар дагы баарыбыз кубанычта болуп отурабыз. Окуучуларыбыз кошо буйрса ошо 2025 жылдын августтун аягына чейин берилет жаңы окуу жылына деп айтылган проектисинде дагы, анан тиги компаниянын айтымы боюнча дагы. Анан жакшы курулуш жүрүп атат, жакшы бат эле жүрдү. Райондун борборунан 100 чакырым алыстыктагы Ак Суу айыл аймагында 2 орто мектеп бар. Эскилиги жеткен билим берүү мекемелери жаңыланып, заманбап шарттар түзүлүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ак Суу районунан.